Tuğhanım. Peygamber aleyhisselam kolun тазалыгына өтө маани берген. Ал эмес бу чыкканактардагы анан согончоктордо жарылып кетип жүрө беребиз го. Бисмилла бисмилла деп жүрө беребиз көбүзчү. Ошону пайгамбар таза кармагыла деген. Жанагы салалардын ортосунда жанагы биздики жарылып кетет бул деген дарат алып туруп, кургатпай туруп, жанагы байпакты кийип алып, анан байпак өмүр бою жуулбай калып калгандан болот да. Бут сасып кеткенден болот. Жанагы жаңактын жалбырагы бар го. Ошону алып туруп, жанагы сасып кеткен бут кийимге ошону салып коюш, ошонун жыты жанагы жыт сасып жыт кетире турматтуу бир тууган. Экинчиден, жаңактын жалбырагы. Экинчиден дайыма жаңа байпак кийиш керек, жуулган байпак кийиш керек. Үчүнчүдөн, кечинде келгенде батинкенин ичин жанагы кебезге укустан сүртүп туруп, жакшылап сүртүп туруп, анан эски окулбаган гезит бар го, гезиттен тылтытып тыгып коюңуз. Гезит жанагы нымдуулуктун баарын соруп алат өзүнө. Жаңак жанагы уунун баарын кетирет дагы бут кийим эртеңке даяр болуп калат. Кагазды коюп кой, эртең менен кайра ошоко тыгып коюш ушинтип. Ошону үйрөтүш керек балдарга, маданият болуп калат. Арзан эле нерсе. Жаңа көчөдө өсүп турат, гезит жатат үйдө, окулбай окуп бүткөнсүн. Мисалы үчүн бир гезитти анан укус деген базарда бир сом элүү алып дейм. Медицина илими азыр ушул доорду адамдарга түшүнүп эскертип атат. Аллах'ın elçisi kolga jukkan mikroptordu bilip, bul maселени ümmetine aytıp kаттуу eskерткен замандарда mikroskop, rentgentik şoğlalar aparatı, laborator аппараттар жок болчу. Булардын бири дагы жок болчу. Бирок баарынан мурда бир акыйкат бар болчу. Ал эмне Кудайдын пайгамбары, чындыгы пайгамбар деген. Пайгамбар алейхиссалам ооз менен тиштин тазалыгына маани берген. Азыр зумный пас сатып ала турган болсо, башка кыла турган болсо, жазып коет, тамак жегенде тиш жууш керек, 2 маал жууш керек, 3 маал жууш керек деп. Пайгамбар алейхиссалам бир күндө 5тен көп жолу тишин тазалаган урматтуу бир тууганым. Пайгамбар үйгө киргенде, үйдөн чыгып атканда, уйкудан турганда, аялы менен сүйлөшкөндө, ар бир намаздын өзүндө тиш тазалап турган. Пайгамбар аны тиш тазалап үйрөткөн. Момундай кылып койбостон тиш тазалаган кантип тазалаш керек, кандай кылыш керек, таңдайдан бери жууш керек дегенди үйрөткөн. Кээ бирлер менен сүйлөшүп атканда мурдуңду басып сүйлөшпөсөң, жыгылып калышың кадимкидей эле. Неге мисвак колдонбойт деген майнурматтуу бир тууганым. Атактуу 6 хадис жыйнагынын бардыгында бирдей риваят кылынган 40ка жакын сахабанын колу коюлган, колу коюлган дегени булар риваят кылган деген сөз. Мутаватир хадисте Аллах'ın элчиси мындай дейт. Эгерде үмметиме оорчулук келтирүүдөн тартынбаганымда, аларга ар бир намаздын алдында мисвак колдонууну буйурмакмын дейт. Ал эмес кээ бир риваяттарда мисвак менен окулган намаз жөн намаздан 70 эсе сооптуураак деп. Атайын урматтуу бир туугандарым, мисвак боюнча китептер бар бизде. Мен азыр тиш жууш боюнча методикалык колдонмо деген бир 2 барак көрө элекмин. Угам 2-3 сүйлөмдөрдү. Бирок 10 кыл мурда биздин аалымдарыбыз тиш тазалоо боюнча китеп жазып коюшкан. Муллали Каринин китеби бар, анын китеби бар, мунун китеби бар. Мисвак кантип алыш керек, кантип кармаш керек, узундугу канча болуш керек, тишти кантип тазалаш керек, мисвактын түрлөрү болуш керек, таңдайга канчыш керек, кайра жууганда канчыш керек, ургатканда канчыш керек, анчыш керек, минчиш керек, тигинчиш керек айтылган. Өз үммөтүн оорчулукка салбайын деп, жогорудагыда буйрук берүүдөн тартынбаганда мисвак кылуу кудум дарат алган сыяктуу намаздын парыздарынын бири болуп калмак дейт да. Демек, даратка канчалык маани берсек, намазга канчалык маани берсек, парыз эмес, бирок маани бериш керек. Билесиңерби? Кээ бир нерсе бар, парыз эмес, бирок парыздай маани бериш керек да. Бир адамдар айтат, даават 40 күн парызбы, 3 күн парызбы, сүннөт айтам, парыз эмес, сүннөт эмес, мустахаб эмес, тартип. Бирок парыздай болгон тартип. Урматтуу бир тууганым, мына ушундай маселе. Пайгамбар көрсөтүп кеткен жол. Аны ушундай жыгыз сүннөттү айта албайсың. Бирок урмат аты сүннөт болбогон менен сүннөттө парыздай болгон касиеттүү нерселер бар да мынакей. Оор болуп калбаганда муну силерге парыз кылат элем дейт. Албетте бул ислам динибиздин урматтуу бир тууганым эмне жеңилдиги бизге болгон. Мисвак, савака деген сөз бул тиш тазалоо деген сөз. Сөз түрдө жанагыдай мисвактын өзү менен эмес, балким адам өзүнүн кол манжасы менен мисалы үчүн, же болбосо бир өсүмдүк менен, тиш паста менен азыркы учурда, же болбосо туз менен мисалы үчүн оозду чайкаган, ошолордун бардыгы тиш тазалоого карап кете бере турган болот. Бирок биз зубный пробка менен жууп атып жанагы нефтин жасалган жанагы не деп коебуз? Пластик деп коебузбу?
каучук окшогон. Ошо ден соолукка зыян экендигин айтып турбатты бир тууганым. Жыгач жандуу нерсе болгончу бул мүлккө пайдалуу экен. Тиги биз канчалык жууган менен биздин мүлктөрүбүз, биздин эмалдарыбыздын баардыгын тиштердиктен кетирип, бизге тазалаган менен бир тараптан зыян алып келер экен да. Мисвак жок, андай эмес дейт. Экинчиден мисвак урматтуу бир тууганым биздин мүлктөрдү массаждайт экен. Биз каттыгыраак паста менен жуусак, мүлктөрүң ооруп кетет, жумшагы менен жуусаң тишиң тазаланбай калат. Анан ушунча эле тандап мисвак деген урматтуу бир тууган бардык тараптан эмне эң жакшы жакка алып келе турган маселе болуп эсептелет экен. Кийин тамактануу өлчөмү боюнча пайгамбар айткан сөзү. Мисвак боюнча бир илим доктор жаза турган болсо, хадистердин баарын чогултуп, урматтуу бир тууганым, анда бул адам деле дароо мусулман болуп кетмек да, мисвак үчүн эле. Бир мисвак үчүн эле. Тамактануу өлчөмү. Жанагы Сауд Аравиясында, жанагы Осман империянын убагында Британиядан келген кээ бир бузукулар келишип, анан эмне ошол динди бузгусу келишкен. Ошол убакта азыркылар ошол убакта ушундай болушкан. Балким азыр андан жаманыраак чыгып аткан болушу мүмкүн. Анан келсе айтат, кызыгы дейт, мусулман Осман империянын борборуна келсем дейт, бизде Англияда дейт, адамдардын бардыгын ооз жыттанат дейт да. Бият андай эмес экен дейт. Өзгөчөлүк биринчи келгенде байкаганда адамдар бизде жакын турат, мечитте болот, бирде руку, бирде сажда кылат бардыгы. Бирок оозу сасыктык мусулмандарда жок экен, бизде бар эле. Мен ошондо байкапмын, көрсө биз англиялыктардын бардыгыбыздын оозу сасыгы керек. Ооз жыттаганчы болбосом башка жерде эле жыттуу болбосо керек менимче. Анан урматтуу бир туугандар, мен ошентип намаз окуп жүрүп дейт, анан көрсөм мисвак колдонот экен дейт, бардыгы дейт. Ана эми мусулман эмес, бирок мусулман кебетесин кийген да. Ана мисвак колдонуп баштадым дейт. Жанагы жарым бир айга жетпестен туруп дейт. Жанагы мен оозумдагы жалпы англиялыктарга тиешелүү болгон жыт кетти мен оозуман дейт да. Мисвактын ошондой касиети урматтуу бир тууганым.